Assalamu alaikum достор, аталар, апалар, эже карындаштар, биздин каналга кош келиңиздер. Биздин каналга жазылып лайк басууну унутпаңыздар. Келиңиздер, биз бүгүн сиздер менен жаш балдар азыркы учурда үйдө болгонуна байланыштуу компьютер аркылуу аларга раскраска, боёону үйрөтөлү. Боёо программаларын жүктөп алып, мына ошолор менен иштесеңиздер болот. Албетте бул сиздер баракка тартылган сүрөттөрдү сатып алып келип, аларды боётуп отурбай эле өзүңүздөрдүн үйдөгү ноутбуктарды, компьютерлерди пайдалансаңыздар болот. Биринчиден бул интерактивдүү метод катары колдонулат. Экинчиден балдар түстөрдү сиздердин баягы берген билимиңиздер менен үйрөнүп көбүрөөк маалымат алат. Андан сырткары өтө кызыктуураак да болот. Андыктан биз силерге эки программаны сунуштайбыз: Супер раскраска жана раскраска деген. Алгач ирет биринчи программа Супер раскраска программасы. Бул программа каяктан алабыз десеңиздер, ушул видеонун астына ссылкага сөзсүз түрдө киргизип коебуз. Программалар акысыз, алып компьютерге жүктөп алып иштесеңиздер болот. Бул программаларды сиздер жана дагы биз мынакей программа для раскраски картинок деп жазсаңыздар, любой браузерден мондай бир сайттардан тапсаңыздар болот. Болгон сайтта көбүнчө платный программалар, андыктан биздин бул көрсөткөн эки программабыз бул бесплатный программа болуп саналат. Көчүрүп алып иштесеңиздер болот. Бул программа мынакей развивающая программа для детей раскраска деген сайттан алынды. Бул раскраска деген экинчи программа. Биринчи программаны да бир аз кененирээк айтабыз. Раскраска бөлүмүндө мынакей программаны көчүрүп аласыздар. Бул жерден скачать установочный файл деп жолсу ушул видеонун астына ссылкадан алсаңыздар болот. Андан соң бул сайтка кирип, мынакей babynews.net деген сайт экен. Кирип алып, бул жерден сиздер мына программанын архивин көчүрүп аласыздар. Ошондо гана программа иштейт. Программадагы баягы боёй турган сүрөттөрүбүз иштейт. Бул программага башка жактан алып келсеңиздер, эч кандай раскраска иштебейт. Ошон үчүн бул программаны ушул сайтынан өзүндөгү архивди көчүрөсүздөр. Мына животные, зарубежный мультфильм, мына скачать архивтерди көчүрүп алып, андан соң ошоларды өзүңүздөргө жаккан архивтерди алып алып, мынакей тачки, Симпсоны, сезон охоты, мына ошолорго ошолорду көчүрүп алып иштесеңиздер болот. Келиңиздер, алгач ирет биринчи программа тууралуу сүйлөшөлү. Мынакей супер раскраска ачабыз. Мынакей өзүнүн архивинде деле сүрөттөр бар. Мына раскраска деген бөлүмгө кирсеңиздер, мына сказочный раскраска түрү бар бул жерде. Андан сырткары бул жердегилерди сырткары дагы өзүңүздөргө тиешелүү сүрөттөр да кошсоңуздар болот. Например, көбүнчө балдар машина боёгусу келет. Мына ошол учурда биз мына бул жактан жөнөкөй эле браузерден машина деп жазабыз. Машина раскраска деп жазасыздар. Мен азыр Яндекс браузеринен кирип атам. Картинки бөлүмүнө киресиздер. Машинанын түр сүрөттөрү чыгат. Раскраска мынакей көрүп атасыздар. Открыть. Бул сүрөтүбүз сохранить этебиз. JPEG формат экен. Мынакей JPEG форматта раскраска деген папкага сохранить этебиз. Бул программа менен ачсак, мынакей открыть. Машинабыздын сүрөтү чыгып калат. Машинаны каалаган цветке боесок болот. Например, ар бир түстү берсек болот. Например, кызыл, вот. Под крыло. Эми бул сиздердин балдарыңыздардын фантазиясына байланыштуу. Андан сырткары бул жерде өчүргүч бар. Өчүргүчтүн размерлери: гигантский, большой, средний, маленький, малюсенький. Андан сырткары бул сүрөттөрдөн сырткары сиздер фигураларды да боесоңуздар болот. Фигуры. Раскрась картинку. Например, ушундай. Андан сырткары бул жерде раскраскада архив бар. Мына ошо архивтер менен иштесеңиздер болот. Бул жерде пышалка бар, мынакей. Өтө кызыктуу программа. Бул жерден ачып кетсеңиздер, баардык цветтерди өчүрүп таштайт. Случайный цветтер менен да, случайный сүрөттөрдү алып келем, боесоңуздар боло берет. Мына ушул программа менен иштейсиздер. Эми келиңиздер, бул программадан сырткары экинчи программа тууралуу да айтып берели. Экинчи программабыз бул
Раскраска деп аталат. Бұл программа мондай типте. Бұл программанын сайтын біз көрсөтүп кеттик. Ошол сайттын архивин көчүрүп аласыздар. Файлга кирип открыть дейсиздер. Файлдын көчүрүп алгандан кийин компьютердин кайсыл жерине папка ачып салган болсоңуздар, мына ошол жерден мынакей монтип сүрөттөрдү ачып алып, өзүнүн архивин ачып алып, мына иштесеңиздер болот. Открыть сүрөттү ачып алып, мынакей например, караны алып, чачын боёбуз. Ушул сыңары. Андан сырткары бетин боесок болот. Например, мындай. Андан сырткары сиздер мынакей өчүрүп салсаңыздар болот. Өчүргүч менен өчүрсөңүздөр болот. Например, вот открыть этели. Ушул сүрөттү открыть. Мынакей. Кандайдыр бир светти туура эмес берип алсаңыздар, буну өчүрсөңүздөр болот. Өчүргүчтү алып алып, мынакей. Размери чоңураак алдым. Өчүрсөңүздөр өчөт. Болбосо кайра артка алып келиш үчүн мына назад. Вперед. Ушинтип жасасаңыздар болот. Сиздерге бул программалар өтө чоң бир жардам берет деген үмүттөбүз. Бул программанын эң жакшы жери дагы буюп бүткөн сүрөттөрдү принтериңиздер бар болсо, печатка берсеңиздер болот сүрөттү. Печат сыңарылып кагазга чыгарып алсаңыздар болот. Андан сырткары жаңы книжный листтерди ачып, бул жерге дагы жаңы сүрөттөрдү тассаңыздар болот. Бул сиздердин фантазияңыздарга байланыштуу. Биздин каналга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, суроолор болсо, ой болсо, пикирлер болсо, сөз түрдө комментарийге жазыңыздар. Кандай программа тууралуу билгиңиздер келип атса, эмне программаны түшүнбөй жатсаңыздар, биз сиздерге албетте жардам берип окутканга даярбыз. Bakinsoft компаниясы ар дайым сиздер менен бирге. Биз азыркы учурда жумушту баштадык, иштей баштадык. Биз менен кызматташ болуңуздар. Баарыңыздарга ийгилик болсун.